Саламатсыңарбы, урматтуу угармандарым. Эки тарап китебин сатып алуу боюнча 0709 78 94 40 номерине чалсаңыздар болот. Бул номер китептин автору Бурулуш Сатиева эжекебиздин номери. Сураныч: YouTube каналына аудио китептин уландысы качан чыгат деген суроолор менен Бурулуш эжекенин тынчын албооңуздарды өтүнө кетерлем. Эки тарап 3 7 бөлүм. Боомдун ойкуп кайкаган жолунда такси зымырап кетип баратты. Терезеден тоолорго суктанып караган Володя бир эсе кооптонуп отургандай. Капырай, тоону аралап кирип кетип эле баратабыз. Деги кайра чыга алабызбы? Бул тоолор чынында эле кооз тоолор экен. Афганистандын тоолору таптакыр башкача эле. Бул жакта жамгыр көп жаайт го. Тоолорго газон чөптөрүн айдап койгондой. Настя да тоолорго суктанып, улам Володяны сырдуу карап коет. Бир убакта бийик тоолор бөксөрүп, боз адырлар көрүнө баштады. Бул жагы башкачараак экен. Балкчыга келгенде айлампа жолдон өтүп, такси көлдүн түштүк тарабына бет алды. Чөйчөгө чөгөрүп койгон көк перметтей болуп мелтиреп жаткан көлдү көргөндө Володя таң калуусун ичине батыра алган жок. Настя, карачы, бул чын эле керемет го. Ооба, укмуш экен. Настя да тоолордун ортосунда көз жоосун алып, чалкып жаткан көлдү көргөндө кызыгуудан көздөрүндө от жанды. Жакын барып көрсөк болобу? Болот го. Кечиресиз. Володя таксистке кайрылды. Машинаны бир аз токтото турсаңыз болобу? Биз тиги көлдүн жээгине чуркап барып келе калалы. Ой, силер шашылбагыла. Бул жерден көлгө алыс болуп калат. Мен силерге так көлдүн жээгинен өткөн жолдон токтоп берем, деди шоопур жайбаракат. Макул анда. Володя тынч алып отуруп калды. Бирок экөө тең терезеден көздөрүн албайт. Бул жака биринчи жолу келе жатасыңар го. Ооба, биринчи жолу келе жатабыз. Бул жакты ушундай кооз деп уктук эле. Бирок бул жериңер мен элестеткенден да алда канча кооз экен. Мындай кереметти өмүрү көргөн эмесмин. Володя чын дилинен жооп берди. Бул чети гана. Дагы далай укмуштар бар. Тоо арасында эмне деген керемет жерлер бар. Мен өзүм ушул жерлик болсом да ал кереметтерге суктанып бүтпөйм. Бизге Кудай чындап эле жакшы жерди энчилеген экен. Шоопур эрдемсип, бул жерлердин орустарга ушунча жакканына сыймыктанды. Силер бактылуу эл экенсиңер. Тооңор, сууңар, көлүңөр, тала түздөрүңөр бар экен. Афганистанда эч нерсе өспөгөн боз тапырактуу тоолорду көрдүм. Ал жерде ичкенге суу да тартыш керек болсо. Бирок ошол жерди деле жанындай сүйүп жашап атышат ал жердин эли. Володя Афганистанды эстеп үшкүрүп алды. Сен Афганистанда болдуң беле? Ооба, мен аскер кызматын ошол жакта өтөгөм. Жигит, анда сен көптү көрүп турсуң. Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет дегендей. Сен ошондуктан ушул тоолордун, көлдүн баркын билип атасың. Эмне, ушул жердин баркын билбегендер да барбы? Бар эмей анан? Таксист оор үшкүрүнүп алды. Менин өзүмдүн балам ушул жерди таштап Америкага кетип калды. Келечеги жок ушул тоолордун арасында өзүңөр жашай бергиле. Мен болсом Америкага кетем. Укмуштун баары ошол жакта дейт. Андайлар бизде деле толтура. Америкага барышса эле жыргап кетчүдөй болуп кетип атышат. Ал жакта миң балекет жакшы болгон күндө деле өз жериңдей болобу? Ошону айтсаң. Бирок бир чети бул жакта элдин көбү эле жумушсуз калышты. Алда айласы куруп аракка берилип атышат.
Атаңдын көрү. Дүркүрөп өнүгүп аткан мамлекетти токтоп калыптырбыз деп бир заматта баш алман кылып салышты. Илгери согушту Гитлер баштаганда эмнеге ошол жалгыз адамдан баары көз каранды болуп согушка аттанышкан? Эмне үчүн ошол бир кайбарды калгандары тыя алган жок деп таң калчу элем. Мына эми ошо башыбызга келди. Бир көкмээт аз келди бийликке. Баарын бир заматта кыйратып салды. Жумурай журт буга каршы болуп турса да, эч кимиси эч нерсе кыла алган жок. Шопур жини менен рулду бир урду. Ошондой болуп калды. Сиз туура айтасыз. Бир чети адамдар жакшы жашоо издеп кетип атышпайбы башка жактарга? Болбосо жыргап турган жеринен ким кеткиси келет эле? Союз күчүндө турган кезинде жумушсуз калган адам болгон эмес да. Ал убакта эч ким жыргалды башка жактан издечү эмес. Бирин экин өкмөткө таарынгандар эле башка жакка качпаса, жөнөкөй эл андайды ойлочу эмес эле го. Эми болсо элдин баары эле туш-тушка тентий башташты. Володя менен Шопур терең маекке кирип кетишти. Настя алардын сөзүнө аралашпай, жаратылыштын кооздугуна суктанып, терезеден көзүн албай кете берди. Кара жол көлдүн жээгине жакын жерге келгенде Шопур машинаны токтотту. Мына, ушул жерден көл жээгине барып келсеңер болот. Кааласаңар түшүп деле алгыла. Бүгүн ырас күн да жылуу абдан, деди. Жүрү көлгө түшөбүз. Настя жаш баладай секирип ордунан обдулуп алды. Болуптур периштем. Түшсө түшүп алалы. А сиз шашпай элесиз да? Жок, мен шашкан деле жерим жок. Мен өзүм да көлгө бир чумкуп алсам деп турам. Жумуш деп жүрүп, көлгө түшүп алганга да убакыт жок. Шопур машинадан түшүп, денесин керип чоюп алды. Настя чымын куюн болуп көл жээгине жүгүрдү. Шарпылдаган жээгти ары бери кечип, өзүнө өзү суу чачып жыргады. Карасаң ай, укмуштай тунук көл экен. Түбүндөгү таштар дапдаана көрүнөт экен тим эле. Суусучу, суусу да керемет экен го я. Володя шымын ыргыта салып, көлгө жүгүрүп кирип кетти. Володя, абайла. Коркпо жаным, мен сууда балыктай сүзөм. Дарыяларда сүзүп жүргөн адам көлдөн чөкпөйт. Володя чаба куруп жөнөдү. Настя ары жактагы бадал арасына барып, көлгө түшүүчү кийимин кийип чыкты. Көлдүн мээни сергиткен суусуна сүңгүп кирип, болуп көрбөгөндөй ырахат алды. Володя анын жанына сүзүп келди. Володя, мени кечирип койчу, деди Настя аны мойнунан кучактап. Эмнеге? Володя таң калып калды. Мен чынымды айтсам, балайыбызды ушул жактан өткөрөөрүбүзгө бир аз жиним келип аткан, деди Настя жылмайып. Ошондойбу? Анан эмне болду? Азыр болсо мен эч өкүнбөй калдым. Мен көлдү мындай керемет экен деп ойлогон эмесмин. Мен мындай көлдү эч жерден көргөн эмесмин. Бул сууга түшкөн адам бүт артынан айгат го. Менин денем бир укмуштай ырахат алып атат. Рахмат сага. Алмаздын айылына жетишкенде айыл четиндеги бир үйдөн Алмаздын үйүн сурамакчы болуп токтошту. Шопур машинадан чыгып, кетип бараткан орто жашар бир адамды токтотту. Салам алейкум, тууган. Бир ооз сөз сурасак болобу? Алейкум ассалам. Эмне сурайт элеңиз? Ушул айылда Ахматов Алмаз деген жигит жашайбы? Ким? Бейтааныш Шопурду таңыркай карап калды. Ахматов Алмаз дейсизби? Ооба, Ахматов Алмаз, афганец экен. Анын орус досу издеп келиптир Россиядан. Ошондойбу? Ал Алмаз жөнүндө билбейт бекен? Ал эмнени билиши керек эле? Алмаз мындан көп жыл мурун эле каза болуп калган. Бейтааныш үнүн басаңдатып айтты. Кандайча? Шопурдун көзү алайып калды. Ал шордууну тоо басып калып өлгөн. Туу иттики. Эми кантип айтам тиги досуна? Ал баятан бери аябай көңүлдүү келаткан. Шопур машинасы жакта карап койду.
Володя бир нерсе болуп жатканын сезип машинадан чыга калды. Эмне болду? Алмаз кайда экен? Деп сурады тигилерди алмак салмак карап. Ай дос, Шопур Володяны колдон алды. Жаман иш болуп калыптыр. Эмне болуптур? Дос, сен эми өзүңдү карма. Досуң каза болуп калган экен да. Эмне? Володя тигилерди жалдырай карап калды. Алмазбы? Акматов Алмаз, афганец Алмаз каза болуп калыптырбы? Балким булар башка бирөөнү айтып атышабы деп ойлоду Володя. Ошол Алмаз, афганец, каза болуп калган. Бейтааныш орусча чала була сүйлөп түшүндүрдү. Алмаз каза болуп калды беле? Володянын таң калуусу чыныгы таң калуу болду. Ал качан каза болуп калды эле? Ай дос, аныңды тоо басып калган экен. Кайрат кыл эми, деди Шопур. Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Силер башка Алмазды айтып атасыңар го? Володя чындап эле эч нерсеге түшүнбөй атты. Жок, ошол эле Алмаз. Биздин айылда ошол эле афганец болчу. Ишенбесеңер, атасынан деле сурагыла. Ал киши тоодо Калдар акеникинде. Бейтааныш безиленип жиберди. Володя аны карап калды. Бул чын эле айтып атат окшойт. Бирок кайсы Алмазды айтып атат? Алмаз тип-тирүү эле жүрөт го. Жок, мен ишене албай турам. Алмаз каза болушу мүмкүн эмес. Бейтааныш көчөдөн өтүп бараткан бир аялды жардамга чакырды. Гүлайже, бери келиңизчи. Бул орус тиги Алмазды издеп келиптир. Афганда чогуу болгон достор экен. Анын каза болгон десем ишенбей атат. Сиз айтып коюңузчу, деди аялга жалооруп. Тиги Сүлөк абамдын уулубу? Ооба, ал каза болуп калган. Аял орусча так сүйлөп жооп берди. Мына, көрдүңбү? Мен калп айтып аткан сүт да бул. Бейтааныш Шопурга арызданды. Володя жалдырап туруп калды. Мына кызык. Демек, Алмаз эчак эле өлүп калган экен да. Ойлору чаташып, кандай ойлоорун билбей дапдарып тура берди. Ой, мунуң дагы эле ишенбей атат. Кой, кеттим мен. Бейтааныш колун шилтеп басып кетти. Ай, сен антип катуу ойлонбо. Алмазды тоо басып калып каза болуп калганы чын эле. Кудайдын кылганы эми, кайрат кыл. Аял Володяга кайрат айтты. Ушундай да болобу? Володя таң калуудан эси эки болуп тура берди. Ал баардыгын күткөн. Бирок Алмазды өлгөн деп угам деп кайдан ойлосун? Бул бир тамаша го. Настя да машинадан чыкты. Володя, сага эмне болду? Настя, Алмаз көрсө каза болуп калыптыр эбак эле. Володя аялын сырдуу карады. Алмазбы? Настянын алайган көздөрү ого бетер алайып калды. Кантип каза болуп калыптыр? Аны тоо басып калган деп атышат. Чын элеби? Ай, буларың таптакыр ишенбей турушат. Тиги аял Шопурга карап ушинтти. Буларды тоого Калдар акеникине алып барбайсыңбы? Балким ошолор айтса ишенишет. Айдос, эгерде ишене албай атсаң, Алмаздын атасына бар. Шопур Володяны колдон тартты. Володя айран таң болгон тейден машинага отурду. Шопур тиги аялдан тоого кантип барыш керек деп сурады. Володя менен Настя бири-бирин сырдуу карап, бул эмне деген шумдук дегенси отурушту. Калдар аке Алмаздын досу келгенине абдан сүйүнүп, бирок чындыкты айта албаганына күйүнүп отурду. Володянын таптакыр шаабайы сууп калды. Демек, Алмазды булар эчак эле жашоодон чийип салышкан тура. Дос үчүн бир эсе ичи ачышып, бир эсе балким ушундай болгону жакшы болдубу деп ойлоду. Аны өлдү деп чечим чыгарышып, ошондуктан издебей калышкан тура. Демек, Алмазды эч ким издебей эле экен да. Муну ойлогондо сүйүнүп да кетти ичине. Сүйүнүп атканымды тигилер байкап калбасын деп башын жерге салып калды. Балам, кайрат кыл эми. Болоору болду.
жашоосу ушунча кыска экен шордуунун. Калдар аке Володяга кайрат айтканы менен ичинен деги алмаз тирүү болду экен. Эмнеге ушул убакка чейин анын дайыны билинбейт деп түйшөлөт. Тирүү болсо эмдигиче бир айласын таап кабарын билдирет эле го. Калдар аке оор үшкүрүп алды. Володя аны аяп кетти. Эх, тагдырдын тамашасы. Эгерде мен буларга чындыкты айта алсам гана, буларга той түшүрүп кетет элем го. Алмаздын бейити кайсы жерде? Бейити? Калдар акенин жонунан муздак тер чыкты. Анын бейити жок. Сөөгү жок адамга бейит тургузулбайт бизде. Ошондойбу. Аныңар деле туура экен. Чын эле сөөгү жок болсо, ал бейитке эмне көмүлөт? Ооба, ошондой. Сөөгү жок болгон соң бейити да жок, деди Калдар аке. Чынында Калдар аке өзү түк каршы болгон алмазга белги койгон го. Сөөгү табылмайынча эч кандай белги койбойбуз деген шылтоону айтып кутулган. Володянын да жүрөгү ордуна келип калды. Бейити жок болгону жакшы болбоду. Тирүү жүргөн адамдын бейтин көрүү тамаша эмес го. Бирок анын бейтин сурабай коюуга да болбойт эле да. Тыштан 3-4 жашар бала кирди үйгө. Анын артынан жаш келин кирип, ийилип отургандарга салам айтты. Володя келинди көргөндө оозу ачылып калды. Алмазга куюп койгондой окшош экен. Балам, кел отурчу мындай. Булар алмазды издеп келген кишилер экен, деди Калдар аке. Келиндин өңү бозоруп, көзүнө жаш кылгырды. Володя, бул алмаздын карындашы, бир тууган. Биз келин кылып алганбыз. Аты Айгүл. Тиги болсо менин неберем. Калдар аке тааныштырды. Келин башын жерге салып отурду. Таанышканыма кубанычтамын. Айгүл алмазга абдан окшош экен. Володя туруп барып баланын бетинен өптү. Айгүлгө колун берип учурашты. Настя да Айгүл менен учурашты. Айгүл жашын тыя албай ыйлап жиберди. Балам, кой эми, ыйдын баарын ыйлап деле бүттүк го. Андан көрө конок камын көрөлү, деди Калдар аке. Мал келээр маалда болду. Мен тышка чыгып келейинчи. Володя бул учурда кандай кылаарын билбей калды. Настя, сен да чыгасыңбы? Ооба, мен да чыгып келейин. Настя ордунан туруп Володянын артынан чыкты. Экөө тоонун кечки салкын абасынан кере-кере дем алышып, кырда туурасынан жаткан каргайга отурушту. Батышта калкылдап күн тоо башына жакындап калыптыр. Асманды алоолонткон күндүн нурлары булуттарды астынан кызгылт түскө боеп, теребелди шумдуктай кооздукка бөлөп, дегиле бул жашоо эч балээси жок беймарал жашоодой сезилет. Бул бийик жерден көл алаканга салгандай көрүнөт экен. Экөө жаратылыштын бул сыйкырдуу куулушуна суктанып, далайга үнсүз отурушту. Настя, эми кандай кылабыз? Билбейм, Володя. Мен башым таптакыр маң болуп калды. Же күлөрүмдү, же ыйлаарымды билбей отурам, деди Настя үшкүрүп. Булар алмазды өлдү деп ишенип калышкан тура. Эх, атаңдын көрү. Эгерде чындыкты айта алсак гана, булардын баарын бактылуу кылып кетпейт белек. Степанов туура айткан экен. Таптакыр ойлобогондой окуялар болуп кетиши мүмкүн деп. Володя, албетте биз чындыкты айта албайбыз азырынча. Бирок булардын айтымында алмазды басып калган тоону алигиче казыша элеккен го. Ооба, ошондой деп атышат. Булар алмазды тоо басып калганын көргөн чабанга ишенишкен. Алмазда ошол бойдон дайыны чыкпай жоголду да. Ошондуктан булар анын өлгөнүнө ишенип калышкан. А сен эмне деген келип турат? Володя аялынын оюнда бир нерсе бар экенин сезип калды. Биз буларга эч болбосо үмүт берип кетишибиз керек го. Настя
Володяны суроолуу карады. Үмүт? Биз кантип буларга үмүт бере алабыз? Биз ошол жерди каздырабыз деп айталы. Кандай дейсиң? Биз ошол жерди каздыралы дейли. Ошондо буларда үмүт пайда болот. Сен да Алмаздын өлгөнүнө ишенбейм де. Анын сөөгүн көрмөйүнчө ишенбейм деп айт. Балким ал тирүү, бир жерде жашынып жүрөт деп айт. Настя күйөөсүнөн өтүндү. Володя аны кучагына бекем кысып, чекесинен өптү. Эх, менин кичинекейим, сени ушундай боорукерлигиң үчүн сүйөм да. Экөөбүздүн баалайыбыз да бузулуп калды окшойт. Кечир мени. Володя, баалайыбыз эмнеге бузулмак эле? Алмаз досуң тип-түрүү эле, шатыра шатман жүрөт го. Ооба, аның да туура. Бирок булар аны өлгөн деп эсептеп атышат го. Эгерде андай болбогондо, экөөбүз ушул тоолорду аралап, кулундардай так секирип оюн салат элек го. А бул тоолор чынында эле укмуш экен. Эмне деген аба? Настя абадан кире жутту. Мен чын эле чымын куюм болуп жүгүргүм келип атат. Кой эми, өзүңдү карма. Болбосо тигилер сени жин урдуго деп ойлоп жүрүшпөсүн. Володя аялын кайра бекем кучактады. Эми экөөбүз аза күткөн адамдардай өңдөнүшүбүз керек. Айла жок, ошентебиз да. Бирок сен чын эле мен айткандай кылчы, макулбу? Настя, биз анте албайбыз го деп корком. Мага деле оор булардын кайгысын көрүп отуруу. Бирок биз андай кылсак Алмаздын ишин бузуп коебузбу дейм. Балким аны өлдү деп эсептеп жүргөндөрү жакшы болду кайра. Демек, милисалар да, бандиттер да аны өлдү деп издебей калышкан. Бул жагы Алмаз үчүн абдан чоң көзүр болот го. Анан биз буларга антип айтсак, айтканыбызды кылышыбыз керек да. Ал жерди каздырсак, албетте ал жерден Алмаздын сөөгү чыкпайт. Анда булар үчүн жакшы кабар болот. Бирок милисалар менен бандиттер Алмазды дароо издеп башташат да. Володя Настяны түшүнүп атасыңбы деген сыңарда карап койду. Настя ойлонуп калды. Ооба, аның да туура. Бирок мен ушул адамдарга ушунчалык боорум ооруп атат. Биз буларга кантип жардам бере алабыз? Куулук, шумдугу жок, жашоону жөнөкөй эле жашап аткан адамдар экен го. Атии Калдар аке Алмаздын эч кимиси эмес экен да чынында. Бирок Алмаз үчүн күйүп атканын кара. Алмаз кичинесинен ушулардын колунда жүрүп, ата баладай болуп калышкан да булар. Ошентсе деле өз атасынан артык күйөт экен го. Атии карындашы керилген сулуу кыз экен, Айтпа, Алмаздын өзү экен го. Настя, үйгө кирели эми. Кандай кылаарыбызды эртең менен чечели. Кечки акылдан таңкы акыл жакшы деген эмеспи? Тигилер бизди туура эмес түшүнүшүп калышпасын. Володя устундан туруп аялын колунан тартты. Эртеси эртең менен Молдогазы келди. Калдар аке анын келгенине сүйүндү. Алмазга күйүп жүрөт бул кургурда. Эч болбосо досун көрүп сүйүнүп калсын. О, барбайган Эркулум, ырас келбедиңби? Алмаздын досу келиптир. Калдар аке босогодон эле айтып салды жаңылыкты. Аба, мен ошону угуп жетип келдим чынымды айтсам. Кечөө капыстан угуп калдым бирөөнөн. Таңдын атмагы тозок болду. Таң атып ата электе жөнөдүм анан. Молдогазы Алмаздын өзү келип калгандай кубанды. Кел эмесе, мына тааныш булар менен. Калдар аке Молдогазыны киргизип, Володялар менен тааныштырды. Молдогазынын орусча так сүйлөгөнү таң калтырды Володяны. Деги эле бул жакта элдин дээрлик баары орусча жакшы сүйлөшөт экен. Володялар эми кете берели дегенине баары каршы болушту. Калдар аке калдаңдап күйпүлала болуп кетти. Алмаздын атасы да калгыла деп өтүндү. Куйгун, кетели дегениңер кандай? Жердин түбүнөн келсеңер, эч болбосо 1-2 күнү калып конок болуп кеткиле. Алмаз өзү болбосо да анын артындагы эл журту бар да. Володялар көп деле каршылык көрсөтүшкөн жок.
бул касиеттүү адамдарды таарынтып алуудан коркту. Чындыгында ушул тоолордон бат эле кетүүгө аргасыз болгондоруна ичтери ачышып турган. Эми болсо шашпай кетишээрине эч кимге билгизбей сүйүнүштү. Баары конок камы кылып жүгүрүп калышты. Адегенде бата кылып кой союшту. Үйдүн артындагы жашыл жайыкка дасторкон жайышып, самоорго булоолонтуп чай коюшуп, казанга бышкан кыпкызыл токоч менен каймак майларын жайнатып, Володя менен Настяны төргө отургузушту. Алар мунун баарынан болуп көрбөгөндөй ырахат алышып, казандын нанына каймактан сүйкөп бурдап жеп отурушту. Сүт кошулган самоордун чайын өмүрү ичип көрүшкөн эмес. Ушундай даамдуу чай экен го. Володя тамшанып чынысын кайра сунду. Конокторго сыйы жакканына эрдемсип, Калдар акенин көңүлү эми жайланды. Адегенде аркы беркиден кеп салып отурушуп, акыры сөз болбой эле Алмазга бурулду. Алмаз ошондо түрмөдөн качып кетпегенде, биз аны ал жактан чыгарып алмакпыз да. Молдагазы кейип башын чайкады. Кандайча? Силер аны кантип чыгарып алат элеңер? Володя бул сөзгө таң калды. Эх, Володя, биз деле Алмазга жардам кылалы деп айламалын издегенбиз. Алмаздын эч күнөөсү жок түрмөгө отуруп калганын жумурай журт билди. Бирок Алмаз сотто баардык күнөөнү мойнуна алды. Аны милисалар ошого мажбурлап коюшкан окшойт. Молдагазы шашылбай ошондогу окуяны баштан аяк айтып берди. Демек, ошондой болгон экен да. Ооба, бир аз болгондо ал түрмөдөн акталып чыкмак. Бирок ал эмнеге качты так ошол учурда. Балким аны ажал айдап кеттиби, ким билет. Иттики, жаман болгон экен. Чын эле качпай турганында аны актап чыгарышмак экен да, Ооба, ал ишке Борбордук прокуратура киришкен да. Володя ойлонуп калды. Демек, Алмазды ошон үчүн түрмөдөн алып чыгып кетишкен экен да. Тигилер Алмаз акталып чыкса, турнирге салчу кишисинен куру калмак. Ошондуктан аны тезинен алып чыгып кетишип, анан кайра качып кетти деп жарыялашкан тура. Эми баары түшүнүктүү. Володя, эми аны ойлоп кайгыруудан майнап чыкпайт. Досуңдун тагдыры ошондой экен. Кел эми, тамакка кара. Молдагазы булоолонгон куурдакты коноктордун алдына койду. Володя өзүнө таң калып отурду. Мынча тамакты шаарда жегенде күптүү болуп өлмөк. Бул жерде абанын тазалыгынан ичкен тамагында сиңимдүү болот окшойт. Булоолонгон куурдактан моокуму гана тамшанып жешти. Демейде тамакты өлчөп жеген Настя да бурдап жатат. Эх, атаңдын көрү. Эгерде Алмаз өзү болгондо гана. Володя кейиштүү сүйлөдү. Эгерде Алмаз өзү биз менен ушул жерге келгенде кандай гана соң болот эле, деп ойлоду ичинен. Анын тоолорун сагынаары эп экен го. Мындай тоолорду, мындай элди кантип сагынбай коюуга болот. Эми мен деле сагынам го ушул жерди. Володя, эгерде кааласаң, мен силерге тийторду көрсөтүп келейин. Молдагазы колун жаңсап, так мөңгүнүн алдындагы тоону көрсөттү. Ал жакта көл бар. Тоо текилер жайнайт демеле. Ооба, ошончуга кылайын Молдагазы. Мен буларды кантип алаксытаарымды билбей аттым эле. Калдар аке Молдагазынын сунушуна сүйүнүп кетти. Тиги торну кызга мингизип кой. Ал акылдуу ат. Төрдүн шагылынан да кыйын басат. Мейли, барса барып келели. Володя дароо макул болду. Настя да сүйүнүп кетти. Анын да ушул тоолорго болгон кызыгуусу артып, дагы кызыктуу жерлерди көргүсү келди. Шурудай тизилип, шагылды шагыратып бараткан тоо эчкилерди, заңкайып асманды тиреп тургандай болгон чокуну, бултактап ийинден чыга калып, кайра жылт койгон суурларды, ылдыйракта беймарал жайлуу оттоп жүргөн койлорду, деги койчу, көздөрүнө көрүнгөн нерселердин баарын
сүрөткө тартып атышты Володялар. Молдагазы да ат үстүндө ээрге кыйшая отуруп сүрөткө түштү. Володя бир эсе өзүнө эстеликке калтырууга, бир эсе Алмазга алып барып көрсөтүү үчүн сүрөттөрдү байма-бай тартты. Эч болбосо тоолорун сүрөттөн көрсүнчү. Володя, сен ушунча алыс жерден келиптирсиң. Эми шашпай эс алып кет, досуңдун арбагы ыраазы болсун, деди Молдагазы эс алганы отурушканда. Ооба, балким сиздики туурадыр. Мен дагы жүрө турайын бул жерде. Эгерде Алмаз тирүү болгондо мени бул жерден оңой менен кетирмек эмес, деди Володя калп үшкүрүп. Азаматсың, ой каалашыңча жүрө бер. Бул тоолор адамды кайра жашартат. Көрдүңбү? Биздин жетимиштеги абышкалар желмогузмун деп турат. Молдагазы Володянын калам дегенине чын жүрөгүнөн сүйүндү. Бул орустарга ушул тоолордун жакканына эрдемсиди. Бул жака эмне деген гана адамдар келген жок. Бул тоолор баарын арбап алат го чиркен. Ооба, мен эми түшүндүм Алмазды. Ал аскерде жүргөнүбүздө тоолорун эстеп каңырыгы түтөп кетээр эле. Эх, Алмаз, тагдыр ушундай болуп калганын кара. Молдагазы оор үшкүрүп, кандайдыр бир нерсени ойлонуп тунжурап калды. Кээде мага ал типтирүү эле бир жерде жүргөндөй сезилет. Кандай дейсиз? Володя копшолуп алды. Володя, ишенесиңби? Кээде мага Алмаз бир жерде тирүү эле жүргөндөй сезилет. Калдар акем да ошондой дейт. А балким бир айласын таап ошол шахтадан чыгып кеттиби? Балким ал бир жерде жашынып жүрөт дагы эле. Болбосо эмнеге мен анын өлгөнүнө таптакыр ишене албайм? Же анын сөөгүн көрбөгөн үчүнбү? Молдагазы Володяны үмүттүү карады. Володя анын көз карашын көтөрө албай башын бура калды. Балким, чын эле ошондой болгондур. Мен деле анын өлгөнүнө түк ишенбей турам. Володя Настянын буларга үмүт берип кетели дегенин эстеп, ушул сөздү илинчек кылып, буларга үмүт бергиси келди. Балким чын эле ал тирүү. Алмаз өтө шамдагай жигит эле. Балким тоорай баштаганда чыгып кетүүгө үлгүрдү. Мен дагы таптакыр ишене албайм анын өлгөнүнө. Эмнеси болсо да аны жоктобой турганыбыз оң болот го. Деги бул жашоодо эмнелер гана болбойт. Ошону айтсаң, ал түгүл согушта өлдү дегендерди эле 30-40 жылдан кийин тирүү келген учурлар болуптур. Мен да таптакыр ишене албайм Алмаздын өлгөнүнө. Мен дайыма эле аны бир жерде тирүү эле жүрөт го деп ойлойм. Өзүмдү өзүм алдай берем, деген Молдагазы үшкүрүгү таш жарып, тоонун чокусун телмире тиктеп калды. Сауырбек Арсарга кезиккенден бери жаны жай албай санаалуу. Канткенде андан жакшылап өч алаарын ойлоп чайналат. Көрсө бул шуркуя эч нерсе болбогондой жыргап жашап жүргөн тура. Кейпине караганда жашоосу абдан эле жакшы. Дүкөндө өзүнүкү окшойт. Эми кандай кылыш керек? Ичиндеги ызасы айланып, кандайынан болсо да Арсардан өч алгысы келет. Мени жумурай журтка шылдың кылып коюп, ушинтип жыргап жүрө берем деп ойлоп атат го. Жок, андай болбойт эч качан. Жакшылап ойлонушум керек. Эгерде сени түрмөгө отургуза албасам, Сабырбек атым өчсүн. Менин сүйүүмдү да тебеледи бул шуркуя. Сабырбек, эмнеге ушуга ушунча байландым билбейм. Жок, эми менден эч жака качып кутула албайсың. Мен эми муну жакшылап аңдышым керек. Эгерде дүкөн ошонуку болсо, мен мындан жөн гана өч алып тим болбой, далай пайда көрөм. Бул мени канча азапка салды, канча акчам кетти ушуга. Эми баары үчүн төлөй турган убагың келди. Сабырбек ушинтип ойлогондо ичи жылый түштү. Чоң пайда көрөөрүнө сүйүндү. Айла амал издеп үй ичинде ары бери баса берди. Таппасаң сыйпалап кал. Ооба, ошого барышым керек.
Сабырбек мурун райондук милициянын начальниги болуп иштеген. Капаров Садыр Капарович деген неме азыр ушул борбордо чоң кызматта экенин эстей койду. Ал ушул иш иликтенип атканда бизде начальник эмес беле. Бир болсо ошондон акыл чыгат. Сабырбек кудуңдап сүйүнүп кетти. Ошол замат даярдана баштады. Ал министрликте болуш керек эле. Мен дароо ошол жака барайын деп чечти. Сабырбектин иши оңдой берди болуп, издегенин көп кыйналбай тапты. Саламатсызбы? Кандай кабыл алат болду экен деп кооптонгон Сабырбек босогодон ары өтүүгө батынбай туруп калды. Келиңиз. Садыр Капарович отурган ордунан козголуп койгон жок. Ал түгүл үңүлүп окуган кагаздарынан башын көтөрбөдү. Сизге куп жарашкан тура ордуңуз. Куттуктайм. Болушунча жагынууга аракет кылды Сабырбек. Рахмат. Садыр Капарович эми башын көтөрдү. Кел. Бул сен кайдан баатыр? Мурункудан алда канча толуп, шаарда жашаганга жүзү агарып, жашаргансып калган начальник Сабырбекти дароо тааныды. Сизди абдан чоң кызматка көтөрүлдү деп укканда аябай сүйүндүм. Сиз татыктуу адамсыз да. Ал ошентип көтөрүлмөк дедим. Сабырбек начальниктин көңүлүн алгысы келип, дагы кандай мактоолорду айтаарын билбей калды. Бул сен жөн эле ырдап жибердиң го. Кел отур. Эмне иштер менен жүрөсүң? Мен сизге бир арзыбаган иш менен келдим. Сабырбек корккон адамдай отургучка учкай отурду. Айта бер, угуп атам. Сиз баягы Ахматов Алмаздын ишин унута элек болсоңуз керек. Мындай чоң кызматтагы кишилердин убактысын албаш керек экенин жакшы билген Сабырбек сөздү чукул баштады. Ахматовдунбу? Начальниктин өңү эмнегедир өзгөрө түштү. Анысы Сабырбекке жаккан жок. Бул аны эстейиси келбейт го деп ойлоду. Ошол ишти. Ал убагында сиздерге далай түшүк алып келди го. Эмне болду ал иш боюнча? Начальник Сабырбекти олурая карап калды. Жок, андай деле опурталдуу эч нерсе болгон жок. Ошондо менин аялымдын да катышы бар эмес беле ал ишке? Сен аялыңды кечирдим деп арызыңды кайра албадың беле? Дегенде Алмазды күнөөлөгөнсүң. Көрсө ал күнөөлүү эмес экен. Сенин жалган көрсөтмөңдүн айынан Ахматов бөөдөн абут болду. Тергөөнүн жалган жолго салганың үчүн өзүң кесилип кете жаздабадың беле? Ошондой болгон. Мен азыр ал иш боюнча эмес, аялым жөнүндө бир ишти кеңешейин деп келдим. Сабырбек тигинин жинине тийип алуудан коркуп бүжүрөдү. Аялың эмне болду? Кайра сага кол салдыбы? Начальник мыйыгынан күлдү. Ала дегенде Алмаздын иши боюнча бир балее болуп кеттиби деп кооптонгон. Жок, ал аялым ошол бойдон дайынын таптырбай кеткен. Анан аны мен кечээ ушул шаардан таап алып атпаймынбы, кокустан. Сабырбек тигинин кер какшыгына теригип аптыгып калды. Анан эми ошол аялымды бир айласын таап баардык кылгандары үчүн жазалаш керек болуп атат. Ал шуркуя дүкөн ачып алган экен, жыргап гана жашап жүрүптүр. Сабырбек, сен эми андан өч алгың келип атабы? Эгерде ал ошол бойдон жоголгон болсо, сен аны менен жашабай эле экенсиң да ошондон бери. Анан эми аны жайына коюп, башка катын алып жашай бербейсиңби тынч эле? Сиз мени кечирип коюңузчу, бирок мен бул шуркуядан өч алмайынча көксөм суубайт. Аны таптакыр карайлап калгыдай кылыш керек. Эрине кол көтөргөн кандай болоорун билсин. Мен сага эмне кылып жардам бере алам? Бир катынга алың жетпегенден кийин үйлөнбөй деле койсоң болмок экен. Начальник мурдун чүйрүп тетир карады. Сабырбек кыжаалат болду. Кап, келбей деле койсом болмок экен деп ойлоду. Бирок эми болоору болгондон кийин муну ийткенге аракет кылыш керек. Мен сизге атайын келдим. Ошондогу ишти кайра козгомуш болуп,
чоң пайда тапсак болот бул жерден. Мен анын жанындагы дүкөндөн сурадым ал жөнүндө. Дүкөн ошол менин катынымдыкы экен. Эмне? Анын дүкөнүн тартып алайын деген оюң барбы? Жок, андай деле оюм жок. Бирок аны сызга отургузушум керек. Эгерде сиз мага ушул иште жардам берсеңиз, менин ыраазычылыгым да чоң болот. Сабырбек тигинин кызыгуусун козгогусу келди. Ай ушу сен качан болсо эле катын менен эсептешкенге жардам бериңиз деп жүрөткенсиң го. Менин убактым кандай тар экенин түшүнөсүңбү деги сен? Начальник пайданы укканда дароо баасын көтөргүсү келди. Азыр ага кандай жол менен болсо да акчаны көбүрөөк табыш керек болуп турган учур. Жакында мындан да чоң кызматка көтөрүлүшү керек. Албетте, чоң кызмат үчүн чоң төлөш керек. Кечирип коюңуз, эгерде сиздин убакытты ала турган болсом мен кетейин анда. Сабырбек коёндой калтырап ордунан турду. Ай, отура бер эми. Мынча келиптирсиң, жардам бербей койгонго да кудуретим жетпей турат. Эми сен экөөбүз жердешпиз да канча кылса да. Жардам кылуудан баш тартсам таарынып каласың го. Мен дагы күйөөсүнө кол көтөргөн аялдарды жек көрөм. Бирок менин убактым чынында эле өтө тар. Ошондо кандай кылайын деген оюң бар? Начальник жибимиш болду. Мен баардыгын жакшылап ойлондум. Ал Шуркуяны ишти кайра козгойбуз деп коркутуш керек. Бирок албетте ишти козгобойбуз да. Сабырбек артын качырды. Анан ишти кайра козгойм деп андан акча сурайсыңбы? Сураса сурайм, анын эмнеси бар экен? Мен өзүм деле жарды адам эмесмин. Бирок тиги Шуркуяны ташка отургудай кылышым керек. Ошондой де. Ал сага канча бере алат деп ойлойсуң деги? Билбейм, бирок мен болушунча көбүрөөк сурайм да. Керек болсо дүкөнүн какшытыш керек. Анын ишти козгосоң козгой бер. Мен 1 сом да бере албайм десечи. Антишим мүмкүн эмес. Мен аны коркутуп көрдүм. Ал чындап эле коркуп калды. Ошондойбу? Демек аны коркутса болот де. Ооба, ал коркуп атат. Мен анын кылганы үчүн кандай азап тарттым, канча чыгым болдум. Ал болсо бейкапар дүкөн ачып иштеп аткан экен жыргап. Ошондуктан сиз мага аны кекиртектен алууга жардам бериңиз. Сиз мага катардагы милициялардан 2-ни берсеңиз, мен аларды ээрчитип барып тигинин сазайын колуна берет элем. Сабырбек же өч алууга ушунча куштар экени, же акча табууга ушунча куштар экени белгисиз ызырынды. Ал аялың чынында эле Шуркуя экен. Кылгылыкты кылып салып жигин билгизбей качып кеткенин кара. Бирок эртеби кечпи колго түшкөн экен да. Эми сен эсиңе келгиче кайра жетип кетпесе болду. Ошондуктан мен тезирээк кыймылдашым керек. А сен 2 милиция менен барганыңды башка жактагылар билип калса эмне болоорун түшүнүп атасыңбы? Анан ал экөөнүн да жаагын басыш керек. Ошонун баарын көтөрө аласыңбы? Биз этият болобуз, башка жака билинбегидей кылабыз. Албетте ал экөөнө тең эмгеги төлөнөт, деди ишенимдүү Сабырбек. Болуптур. Мен жакшылап ойлоноюн. Эртең ушул убакта кел, деди начальник. Жакшы, абдан жакшы. Мен эртең келейин анда. Сабырбек кудуңдап ордунан турду. Сен эми бул иш жөнүндө бир да жанга ооз ачпа. Өзүң билесиң, сөз болуп кетсе эмне болор? Ооба, мен баарын түшүндүм. Саламатта туруңуз. Сиздин ордуңузду куттуктап да келем буюрса. Сабырбек кубанычы койнуна батпай сүйүндү. Болуптур, аны шашылбай эле кой. Адегенде бул ишиңди бүтүр. Оңой жерден колун жылыта турганына Садыр Капарович да сүйүндү. Бирок анысын билгизгиси келбей суз коштошту. Алмаз Володялар келээр убакты болжоп, алдын ала аэропортто болду. Жүрөгү кабынан чыгып кетчүдөй болуп колжуп, алда кандай кабарларды алып келээр экен деп тынчсызданды. Конуп жаткан самолетту карап, ушул самолет менен кошо анын мекенинин салкын жели учуп келгендей,
абаны жыттап алды. Жүргүнчүлөрдү тосуучу залда улам элеңдеп Володянын караанын издейт. Аскар! Володя Алмазды көрөөр менен кыйкырды. Алмаз досуна чуркады. Аны жерден так көтөрүп алып чимирилтип жиберди. Аман эсен келдиңерби? Настя, сен тим эле шоколад болуп калгансың го. Айтпа, ушундай сонун күнгө күйдүм дейсиң. О, сен мекениң чынында керемет жеркен. Настя Алмазды карап жылмайды. Володя, баары жакшыбы? Алмаз досун үмүттүү карады. Баардыгы сонун. Шашылба досум, шашылба. Үйгө жеткенде айтып берем баарын. Володя сырдуу карады. Алмаз досун демиктирбей калды. Такси адаттагыдан жай жүрүп бараткандай. Алмаз жолду карай берип тажады. Качан жетебиз деген. Акыры үйгө жетишти. Босогодон аттары менен суроолорду жаадырды Алмаз. Ой, бай болгур, токто эми. Кел отур мындай. Баарын айтып берем. А дегенде жакшысынан баштайынбы же жаманынанбы? Володя Алмазды табышмактуу карап калды. Эмне? Жаман кабар дегениң эмне? Ой, сен коркпо. Баары аман эсен. Жаман кабар сен жөнүндө. Бирок аны жакшы кабар десек да болот. Табышмактатпай айта берчи эми. Атам Калдар акемдер көрдүңөрбү? Көрбөй анан? Алтыгүл карындашыңды да көрдүм. Анын уулун да көрдүм. Кандайча анын уулун? Ал эмне, күйөөгө тийиптирби? Ал эмнеге ошол жакта экен? Ой, сен жекелебечи. Мен баардыгын айтып берем. Карындашың сенин досуң Кубанга турмушка чыгыптыр. Алар бир сонун уулду болушуптур. Володя тоодогулар жөнүндө тынбай айтып берди билгендерин. Күйүп ала болуп, стол даярдап аткан Настя да ара чолодо кепке кыпчыла калып атты. Мен демек тайке болгон экенмин го. Алмаз сүйүнгөнүнөн оозуна тыңгылыктуу сөз келбеди. Ооба, эми сен калдайган тайке болуп турсуң. Алмаз, эми эң негизги жаңылык сен жөнүндө. Володя Алмазды тике карады. Мен жөнүндө эмне болгон жаңылык анча? Алмаз, сен мындан көп жыл мурун эле тоо басып каза болуп калыптырсың. Эмне? Алмаз отурган ордунан тура калды. Ой, отур эми. Сен көрсө эчак эле каза болуп калыптырсың. Ошондуктан сен бекер эле жашынып куурап аткан экенсиң. Сени эч ким издебей экен. Володя, мен эмнеге каза болуп калыптырмын? Кайдагы тоо басып калыптыр? Алмаз, сени шахтага жашырган койчу сени артыңдан издеп келгендерге ошентип айтыптыр. Кумар деген из кубар экөөңдү тең тоо басып калды деп карганыптыр. Кыязы тигилер анын сөзүнө ишенишкен окшойт. Ошондуктан сенин артыңдан эч ким издебептир. Мына ушундай жаңылык. Мына кызык тамаша. Ай шайтан койчу десе, ойлоп тапканын кара. Демек ал мени эч ким издебесин деп ошенткен тура. Азамат десе. А бирок атамдар бул кабарды укканда эмне болушту экен? Ошону айтып жатам го. Бул кабардын эки бети бар экен. Бир жагы жакшы, бир жагы жаман. Сенин жакындарың сени жоктоп бүтүп коюшкан окшойт. Бирок Калдар акең буга алигиче ишенбей эле тургандай. Сага бейит койдурбай коюптур. Сөөгүн көрмөйүнчө ишенбейм дептир. Анан сенин Молдоказы досуң келди. Ал да сенин каза болгонуңа ишенбейм дейт. Ал бир жерде эле жүргөндөй сезиле берет дейт. Баса, сенин ал досуң сени түрмөдөн чыгарам деп аябай аракеттерди кылган экен. Ал киши тиги Сабырбек деген менен дос болмуш болуп, аны бир күнү мас кылып, болгон окуяны айттырып магнитофонго жаздырып алыптыр. Сабырбек мастыгы менен мени сайганда, үйдө өрттөгөндө өзүмдүн аялым болчу. Мен Алмазды өч алыш үчүн атайын отургузуп салгам деп мактаныптыр. Ошол кассетаны алар Борбордогу бир прокурорго алып барып беришкен экен. Ал прокурор кайра иликтөө жүргүзүп, мына сен бошотолу деп калышканда сен түрмөдөн качып кетиптирсиң. Анан тоо басып каза болуп турсуң. Окуя мына ушундай болгон экен досум. Володя сөзүм бүттү дегенсип
диванга чалкалай отуруп калды.